Мен азыр толкунданып турам. Чынын айтканда, анткени ушул Япон кызы мен менен кыргызча сүйлөшүп отурган бул өзгөчө. Демек, азыркы Кыргызстан Япониянын 50 жыл мурунку жашоосу ушундай. Ушундай. Кыргыздар менен жүрсөм, менин жашоом ачык, аябай жакшы болмок. Бул жакта тойлорго барып көрдүңүзбү? Ооба. Кыргыздар аябай эле улуу көрүнөт экенби? Ооба, япондорго караганда өлүү көрүнөт экен да. Тошка көп, эти көп, май көп, ошондуктан аябай ичим оолуп кеткен. Мындай учур болдубу? Бир кыргыз менен жолугуп сүйлөштүңүз, бирок кыргызча билбейт. Неге кыргыз болгондо кыргызча сүйлөй албайт экен деп менин суроом да ошону. Кыргыз болуп эмнеге кыргызча билбейсиздер? Эң жаккан тамактары дегенде борсок. Борсок жагат. Күрөт аябай жегим келет. Күрөт жегим келет. Күрүч. Нет, күрөт. Курут. Күрөт. Кыргызга турмушка чыкканга даярсыз? Кудай буйруса деген сөз жок да бизде. Пончо сүйүнүп баалайм. Ошону кыргыздар деле энетири бериш керек деп ойлойм. Оштун самысын жеген турбайсызбы? Ооба, аябай жакты. Оштун самсы, чучкан деген жери билесизби? Чычкан. Кыргызчаны ошентип үйрөндүңүзбү? Ооба. Эртең менен. 1 саат. 1 саат. Кандай экен? Айырмасы барбы Кыргызстандын мугалими менен Япониянын мугалими? Япониянын мугалимдери бизде кыргызча билбегендерди эмне деп коет экен? Мен жана окудум. Киргиз. Саламатсыздарбы, ардактуу YouTube көрүүчүлөр, Улай подкасттын көрүүчүлөрү, бүгүнкү коногубуз өзгөчө конок. Анткени мен бул айымды көрүп аябай сүйүнүп турам. Мен тааныша элекмин, бирок ошол көрүүчүлөр менен биргеликте таанышууну туура көрдүм. Ким десеңиздер, япониялык айым Мисузу айым конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ооба, баары жакшы. Мени аябай таң калтырганы кыргызча сүйлөгөнүңүз болуп атат. Канча убакыт болду Кыргызстанга келгениңизге? Кыргызстанга келгенде 5 жыл болду. 5 жылдан бери мен кыргызча окуп, сүйлөшүп жүрөм. 5 жылда демек кыргызча канча убакытта сүйлөп калдыңыз ошондо? Ошондо эң биринчи 2 айга окуп, андан кийин сразу Кыргызстанга келиптирим. Андан кийин кыргыздар менен жүрүп, сүйлөшүп кеткем окшойт. Сразу деп сиз орусча да үйрөнүп калган окшойсуз. Кыргызстанда жашоомдо мындай да, кыргыздар менен сүйлөшсөм, кээде орусча кошуп, аралашып сүйлөшүп кетесиздер. Ошон үчүн мен деле биринчи ыкканда кыргызчагы деп ойлогом. Бирок андан кийин окусам, бул орусча экен деп билип калдым. Ошо азыр мен деле кошуп аралашып сүйлөшөм. Жакшы. Мени эң кубандырган нерсе, азыр сиздин сүйлөгөнүңүздү аябай кубанып атам. Анткени кээ бирки кыргыздарга караганда сиз жакшы сүйлөйт экенсиз. Рахмат. Бул жакта эмне менен келип калдыңыз? Эмне болуп келип калдыңыз негизи Кыргызстанга? Эң биринчи 2019-жылы Жайка деген Япониянын компаниясы, фирмада мен волонтер болуп келдим. Ошону мектепте дене тарбия мухарим болуп, волонтер болуп келдим. Мектепте дене тарбиянын сабагын берчүмүн, жана мен өзүм баскетболист болчумун. Ошон үчүн баскетбол боюнча сабак берген, анан илиминде баскетбол өттүм. Жакшы. Азыркы учурда эмне менен алектенип жүрөсүз? Азыр дегенде мен Японияда Оймо from Кыргызстан деген магазин ачтым да. Жаңы бленди болуп, япондорго Кыргызстандын сонун маданияттар көрсөтөйүн деп товарлар, буюмдар сатып атам. Оймо аты Оймо дүкөнүңүздүн аты? Оймо from Кыргызстан. Оймо from Кыргызстан. Ал жакта көбүнчө кандай эмнелерди сатасыз? Мисалы мындай сидишкалар, мындай тоголук
кружканы койгон эме тогороктор жана мындай сөйкөлөр, аксессуардагы да жана башка кийимдерди сатам. Ошондой оюму боюнча оюму кошуруп анан буюмдар сатам да. Жакшы. Мага кызык болуп атат, үстүңүздөгү бул оймолуу кийимди каяктан алдыңыз? Мум дегенде мүмкүн билесиздер, Байра деген дүкөндө сатып барган. Аябай сонун жасайт экен. Мүмкүн келечекте мен ушундай кийимдер жасап Японияда сатсаң кандай болот деген оюмдери бар. Сонун. Демек кыргыздын улуттук кийимдери сизге жаккан турбайбы? Аябай жакты. Кыргыз тили үйрөнүп сизге мындай оорчулук келген жокпу негизи мындай? Көпчүлүк улуттар, мисалы Кытай тилдүүлөр же болбосо башка улуттагылар сүйлөшүү аябай кыйын. Кыргыз тили анткени оор тил. Ооба. Эми биринчи аябай оол болгон. Анткени биздики япончо менен караганда тил башкача, таңгар башкача. Ошону жаттаганга кыйналдым. Бирок грамматика аябай окшош болуп кетет. Ошондуктан эми кичине окуп баштагандан кийин жеңил болду. Демек Кытай тили, Япон тили менен кыргыз тили бир аз окшошуп кетет. Грамматикалык жактан, жакшы. Айтсаңыз, Кыргызстанга келип эмнелер өзгөчө жакты сизге Кыргызстандын? Кыргызстандын ошонун жашоонун жакты, элдер менен сүйлөгөнгө аябай жакты. Аябай бияка келип мага кыргыздар жардам беришти. Ошону сүйүнүп, аябай жагып, Японияга кеткенден кийин деле кичине Кыргызстан кечке менин башына келип, кыргыздар менен жүрсөм, менин жашоом эме ачык, аябай жакшы болмок деп ойлонуп, кайра бияка көчүп келдим. Демек, бул жакта калууну чечтиңиз? Ооба. Жакшы. Бул жакта калуу мүмкүнчүлүгү негиз бар бекен сизде мындай? Канча жыл калам деп ойлоп атасыз? Балким жарандыгын алуу дагы бир ойлоп койдуңуз? Билбейм, ошону азыр жаңы эле баштадым да, эми жашап баштадым. Ошондуктан дагы карайын деп ойлонуп жатам. Мүмкүн 10 жылы, 15 жылы андан көбүрөөккө деп. Жакшы. Мага кызык болгону, бул жакта тойлорго барып көрдүңүзбү? Ооба. Бардым. Кимдин тойуна бардыңыз? Бирөөнү менин кыргыз тилим мугалим эже бар да, ошону карындашын тойго баргам. Анан дагы башка эме коллеганын семья, үй бүлөнүн тойго чакырды. Ошого баргам. Кандай экен? Кандай жактуу сизге? Биринчи барганда аябай таңкардым. Анткени той дегенде убакыты көп, анан көп тамак жешет, көп бийлешет, анан түнүндө бийлешет, жешет. Ошон үчүн аябай чарчап кеттим. Ошон үчүн Кыргызстанда той дегенде аябай оор экен. Мен экинчи жолу мүмкүн бара албайм деп ойлогом. Бирок аябай мындай сонун деп ойлойм, ушундай маданиятты. Бизде андай жок да, акырын, спокойный, тынчыраак той биз кылабыз. Ошондуктан көп айырмасы, чоң айырмасы бар экен деп кызыгып, анан экинчи дагы мен барайын деп билеп келейин деп. Сиздерде той кандай өтөт? Бизде мүмкүн бийлебиз, кичине мындай отуруп тамак жеп, мындай экону аяр жана ошонун жолдошун куттуктайбыз. Анан 1-2 саат эле отурабыз да, бат эле өтүп кетет. Ошон үчүн башкача экен деп таңгардым. Биздеги түшкү тамак отургандай эле өткөрөт турбайсыздарбы? Ооба, чай ичкенде отурабыз да тойдо. Жакшы. Эми эгер сыр болбосо сиз канча жаштасыз? Мен 27 жаштамын. 27 жаштасыз. Бирок 19да эле көрүнөсүз. Ооба, келер айтышат, сен канча жаштасың деп. Мен 27мин десем, ой, сен 20 же 18-19 жаштасың деп көрүнөсүң деп айтат да. Ошо. Бирок биздин кыргыздар аябай эле улуу көрүнөт экенби? Ооба, япондор караганда өлүү көрүнөт экен да. Себеби эмне деп ойлойсуз? Ошо биздин кыргыздар улуу, эмнеге улуу көрүнөт?
менин оюмча тамактар го деп ойлойм. Тамактар, жашоо башкача да биздики япондорго карагандачы. Анан сиздер тоонун арасында жашайсыздар. Ошондуктан биз менен эме бийик жерде жашаганда кичине бат эле кантип кандай десем, бат эле мындай бети кожа деле кыргап кетет. Анан кандай десем, кандай дейт ушундай мүмкүн японча деле айта бериңиз, түшүнгөндөр түшүнүп алат. 乾燥して乾燥してすごく早く年を取ると思います。ошондуктан сөккөн жоксуз э мындай. Сонун сөз айттыңыз окшойт. Ооба, түшүнгөндөй болдум. Жакшы. Демек биздин тамактарыбыздын айырмасы бар экен япондордун. Ооба, тамактар деле көп айырмасы бар да. Биз дегенде Япониянын тамактары чоп көп жейбиз, жер жемиштерди көп жейбиз, эти аз жейбиз, балык жейбиз. Бизде океан бар да. Балыкты көп жейсиздер. Балыкты көп жейбиз. Анан көп тамактар бирдеме, мисалы, завтрак эме эртең мененки тамактарга, обедке, ужинге көп тамактар кошуп жейбиз. Бирок Кыргызстанга келсем, мисалы, бир тамакка мүмкүн шорпо, нан, всё. Андан кийин мүмкүн түшкү тамактарга кайра нан, эти, всё. Ужин эме кечки тамактарга кайра нан, эти, картошка, всё, ушундай болчу да. Ошондуктан айырмасы бар. Нутриция мүмкүн карабай эле азыр жүрүшөткө деп ойлогом. Японияда аябай көп эме туура питание менен тамактарды жешет да. Ошон үчүн япондор өмүрү үзүн болуп кетет деп оюм бар. Ооба, туура. Анткени туура тамактануу бул биздин ден соолугубузга аябай чоң таасир этет да. Сиз биринчи Кыргызстанга келгенде тамактардан кыйналган турбайсызбы? Ооба. Биринчи келгенде мен эме кичине Бишкекте эмес, башка жерде отуруп жүрдүм. Кайсыл жерде? Балансовкада. Чүй обрасын Балансовкада. Барансовка айылында жүрдүңүз. Ооба. Ошондо мен кыргыз үй бүлөм менен жашагам. Ошон үчүн эме алар менен тамак жегенде картошка көп, эти көп, май көп. Ошондуктан аябай ичим оолуп кеткен. Бирок андан кийин кичине көнүп баштады. Бирок аябай семирип кетип, аябай денем ооруп кетти. Ошондуктан аябай кыйналдым, ичим деле кичине ооруп. Ошондуктан мен анда мүмкүн Япониянын тамактары жегенде аябай менин ден соолукка жакшы болот окшойт деп ойлогом. Туура. Анан бул көйгөйдөн кантип өттүңүз, кантип чечтиңиз, анан кантип туура тамактанып баштадыңыз? Өзүңүз тамак кылып баштадыңызбы же? Ооба. Кээде күндү эмес, кээде өзүм шаарга келип, Бишкекке келип, мындай жоптор алып, анан өзүм тамак жасап баштадым. Биринчи мен сөзсүз жер жемиштерди жейм. Андан кийин эттер, балык же мындай углеводы жейм да. Келиңиз мындай. Мен уккум келип атат да, япондор кандай тамактанат? Мисалы сиз эртең менен эмне тамактанасыз? Эртең менен мен көп жебейм. Мүмкүн кофе жана омлет, ушундай жеңил тамак жейм да. Андан кийин түшкү тамакка салат, шорпо, суп ичем. Андан кийин кечки тамактарга кичине мындай рис, суп, эти или варкы ушундай тамактар жейм. Көп эме, бирок сөзсүз салат, мындай жемиштерди жейм. Жакшы, сонун эң сонун. Биз дагы буйруса ошол нерсе өтөбүз деген үмүттөбүз. Биз дагы сиздей жаш көрүнгүбүз келет да. Анан мош шаарда жүргөндө мындай учур болдубу? Бир кыргыз менен жолугуп сүйлөштүңүз, бирок кыргызча билбейт. Ошондой жолуктуңузбу, жолуккан жоксузбу ошондой адамга? Ошондой адамга ооба жолуктум. Бирок эме түшүнөт, кыргызча түшүнөт, бирок алар сүйлөй албайт. Орусча сүйлөйт. Анан сиз күлөсүз. Кыргызсыңбы дейсизби? Сен кыргызсыңбы деп. Кээде мен ошондой суроо берем да, ошого ооба мен да деп коет да. Бирок алар эме мен кыргызча менен
суроо берсем алар орусча да жооп берет. Ошон үчүн кичине башкача сезип атам. Эмнеге кыргыз болгондо кыргызча сүйлөй албайт экен деп менин суроом да ошону. Ошол суроону кыргыздарга берип көрдүңүзбү? Жок, белелик мен ошону берсем болобу, кандай экен деп кичине ойлонуп жатам да ошону. Балким азыр сизди көрүүчүлөр көрүп атат да. Балким экран аркылуу айтып коесуз. Кыргыз болуп эмнеге кыргызча билбейсиңер депчи. Мүмкүн ошону айтайынчы, кыргыз болуп эмнеге кыргызча билбейсиздер? Мен мына японмун, кыргызча сүйлөйм деп. Жакшы. Сиздин кечиресиз ата энеңиз барбы? Ооба, Японияда жүрөт. Японияда. Бир туугандарыңызчы? Бир туугам, иним бар. Экөөңүздөр? Экөөбүз. Жакшы. Ата энеңиз каршы болгон жокпу бул жакта калам десеңиз? Жок, эми өзүнүн максаты болсо, анда жаша бер, Кыргызстанда катуу иштеп кел деп мени узатты. Демек, сиздин максатыңызды, сиздин тандооңузду ата энеңиз сыйлайт. Колдойт, ооба, айтат. Ошондуктан аябай мага жазып келет да, кээде кандайсың, кандай жүрөсүң деп. Сагындыңызбы? Телефон менен сүйлөсөм анча сагынбайт. Мен өзгөчө Япониянын тамактарын сагынам. Бизде Кыргызстанда кыргыздардагы кайсыл тамактар жакты сизге? Мага эң жаккан тамактары дегенде борсок. Борсок жагат. Андан кийинкиси беш бармак жагат. Беш бармак. Бирок эми кээде аябай жакшы жасаган беш бармактар бар да, ошолор аябай жагат. Жакшы. Беш бармак эмнеден жасалат экенин билесиз да? Ооба, билем. Аны өзгөчө аттын эти. Ошону мага жагат да. Анткени менин Япониянын шаарында аттын эти жейбиз. Ошондуктан кичине даамы кичине окшошураак, мага сагынаган даамыңыз даам болот экен да. Ошо. Демек, борсок менен беш бармакты өзгөчө жактырдыңыз. Сметана, каймак менен. Сиздерде деле каймак сатабы ушундай биздикиндей? Андай көп эмес, аз сатып атышат, бирок мындай көп жебейбиз. Мындай сүттөн жасалган немелери аябай Японияда кымбат. Ошондуктан Кыргызстанга келсем, аябай сүт деле, сыр деле аябай арзан сатышат экен деп ойлогом, таңкардым. Жакшы. Эми мен бир нерсени сурагым келип атат. Курутту билесиз да? Ошо курутту биринчи жегендеги өзүңүздүн абалыңызды айтып бериңизчи. Эң биринчи мындай ак тогурок болгондо, мүмкүн таттыго деп ойлонуп жегем да, андан кийин сразу мен чыгарып ыргыттым да, кечирип коюңуздар. Аябай таңкырдым да, таттуу деп ойлогом, бирок аябай түздүү экен да. Аябай биздикинде андай тамактар негизи жок. Ошондуктан таңкарып мен эчтеке экинчи жолу жебейм деп ойлогом. Бирок мен ошону көп жылдан бери Кыргызстан жашап, андан кийин мен 2 ай мурун Японияга 1 айга кеткен. Анан кайра келдим. Ошону Япония жүргөндө аябай түздүү тамактарды сагындым. Ошондо биринчи менин башына келгенде күрөт. Мен күрөт аябай жегим келет. Күрөт жегим келет. Күрүч? Нет, күрөт. Курут жегим келди ошондо Япония жүргөндө. Ошон үчүн эмнеге мен экинчи жолу мен жегим келбеген тамак болчу, кылыт дегенде. Бирок андан кийин Кыргызстанга күнүп кеткен үчүн кайра жегим келди деп Япония жүргөндө ушинтип болгом. Жакшы, сон. Мен сиздин жашыңызга дагы кайткым келип атат. Сиз 27 жашта экенсиз. Анан жаш көрүнөт экенсиз. Биздин 27ге чыккан кыздар бизде бат турмушка чыгышат. Бат жолдошун табышат дейли. Анан сиз эмнеге 27 жашка чыгып жолдош таба элексиз? Билбейм. Бирок кечирим сурайм суроо, бирок мага кызык болуп атат. Бизди япондор деген ушундай да, негизи кеч турмушка чыгышат. Анткени биз
көп иштейбиз, аярдар деле көп жумуш табып анан өзү кыйынбыз, кыйынбыз. Ошондуктан көп жумуш кырып атканда ошентип эме жордош тапкан убакыт аз деп ойлойм. Ошон үчүн мүмкүн Япониянын аярдар убакыт жетпей аткол деп ойлойм. Мен деле ошондой. Бизде кыргыздарда убакыт жаман кенен экенби? Жок. Өллөгөн экенби? Жок, андай эмес. Мындай жакшыраак көп мындай бардал менен тааныштырып, сүйлөшүп, өзү кандай сүйүнүп кетсе, аябай жашоо дагы жеңил болот. Мен жакшы деп ойлойм. Мүмкүн жакшы жигит болсо чыксам болот деп оюм деле бар. Ошону ким дегенде мен айра жок. Япондор деле, кыргыздар деле, орустар деле, кореялдар деле болот деп ойлойсуз. Демек кыргызга турмушка чыкканга даярсыз? Мүмкүн деп коеюн, буйрса. Мүмкүн буйрса. Сиздерде дагы буйрса деген сөз барбы негизи япондордо? Жок, бизде жок. Бул Кыргызстанга жүрүп мен үйрөндүм. Буйруса дегенде. Сизге жакты ушул сөз? Жакты. Ооба. Муну сөз мени аябай жардам берди. Кыргызстанга келгенде биринчи аябай көп кыйынчылыктар болчу. Бирок ошону кыргыздар мага айтат да, буйрса, Кудай буйрса деп айтышат. Ошону сөз биринчи маани жаттаганда аябай мен деле сүйүнүп колдонуп баштадыңыз. Колдонуп баштадым. Ооба. Жакшы. Сон. Азыркы учурда демек иштеп атасыз. Магазиниңиз менен иштеп атасыз, э? Ооба. Кыргыздар көп колдойбу сизди ушул тармактан сиздин товарларыңызды сатып алып? Азыр Кыргызстанда мен сатпайм. Негизи Японияда сатып, япондор алышат. Японияда магазин бар да. Ошон үчүн. Сизди азыр биздин көрүүчүлөр көрүп, бул япон кыз Кыргызстанда отуруп кыргызча сүйлөп, кыргыздын буюмдарын сатып аттыр. Анан биз дагы ошол япон кыздан алсак болобу дегендер бар чыгат. Сөз түрдөчү. Анан аларга кандай дейсиз? Ооба, макул дейм. Анда мен кайра Кыргызстанда мүмкүн магазин ачып, ошону кыргыздарга даярдаш керек деп ойлойм. Жакшы. Сатканга. Япониянын жаратылышы менен биздин жаратылыштын айырмасын байкадыңызбы? Ооба. Кыргызстандыкы аябай кенен, чоң, мисалы тоорор аябай бийик, жана жайроо аябай кенен да. Андан кийин көл бар, көл. Бизде океан да, бирок көл дегенде аябай кооз экен. Океан болсо кээде чоң, бирок башкача, көл менен башкача. Анан бизде тоорор караганда, биздики караганда аябай биздики мындай кичүү. Андан кийин Кыргызстандыкы аябай бийик. Ошого сүйүнүп атам, жагып атам. Тоого чыгып көрдүңүзбү? Ооба, чыгып көрдүм. Мен ушул жумада дагы кеминге атка минип, анан тоого чыгайын деп достор менен. Сон. Демек кыргыз досторду да тапкан турбайсызбы? Кыргыз достор ооба тапкан. Анан кыргыз досум бар, анан япон досторум дагы бар. Кыргызстанда жашашат да, япондор деле. Жалпы Кыргызстанда канча япон бар экенин билесизби, мындай толук санап? Толук санап. Азыр 150, 200 ушундай болот дейм. Аз да азырынча. 100, 150, 200 эле япон бар. 200 мүмкүн бар болуш керек. 200, 150 го мүмкүн. Демек аз эле экен. Аз эле. Анын ичинде канчасы кыргызча сүйлөйт деп ойлойсуз? Ошонун ичинде 20-30 киши деп ойлойм. Анын арасынан эң эле жакшы сүйлөгөн сиз экенсиз да. Жок, анда менден жакшы сүйлөгөндөр бар болуш керек. Ооба. Менин эжем менден эрте келген
япон эже бар да, ошол эже менден жакшы көп сөздөр билет да. Ошо ал деле Кыргызстанда жашап анан иштейт. Ошону мен карап, мындай эжедей сөйлөп карасам аябай сонун болот го деп ойлогом эми биринчи. Демек ал эже кыргызча жомок айтат турбайбы? Жакшы. Кыргызстан кандай калк экен, кандай эл экен? Алар деген аябай кандай десем, аябай шашпай жүрөт, мүнөзү аябай шашпай жүрүп, анан баары Кудай буйруса деген ой бар, аябай сонун деп ойлойм. Бизде андай жок. Мисалы бир нерсе болгондо аябай биз катуу ойлонобуз, стресс болуп, Кудай буйруса деген сөз жок да бизде. Ошондуктан өзүмө катуу ойлонуп, жаман ойлонушот да ошондо. Ошону мага жакпайт. Бирок Японияда болгондо мен ушундай болчу. Кыргызстан келсе, азыр ушундай кыргыздай мүнөзү болуп кеттим. Мисалы кээде мындай сааты 5ке келгиле деген чогулуш болгондо, мен сааты 5 10 мүнөттү кечигип келем деген да. Япондор деген негизи убакытка так же эрте келет. Ошондуктан мен япондор менен иштегенде кичине кыйын болуп атат. Кыргыздар менен болсо жеңил. Мисөзү кыргыз болуп кетти деп айтышат. Жакшы. Японияда досторуңуз барбы көп эле? Ооба, Японияда бар. Байланышып турасыз, сүйлөшүп турасыз? Сүйлөшүп турам. Мен SNS деп сүрөттү чыгарам да. Ошону карап, сен ушундай мамлекетте жашап атасың, мага кызыгат, мен келечекте буйруса келем деп айтат да. Ошону келгиле деп чакырып атам мен. Жакшы. Бул Бишкектеги Аларча деген биздин кооз жерлерибиз бар. Барып көрдүңүзбү? Ооба, көп жолу барып келдим. Аларчага, Аларчага. Аяктан тоонун арасында барбекю дейби? Барбекю. Жасап жедиңиз. Жасап жедик. Кыргыздар менен чогуу чыктыңыз? Кыргыздар менен деле, япондор менен деле чыкканбыз. Бул жактагы япондор менен чогулуп турат экенсиздер да анда? Ооба, көп өзүм эне тили менен сүйлөгөнгө кичине көп нерсе жөнүндө сүйлөй алабыз. Ошондуктан кээде кыргызча мен сүйлөшөм, бирок япондор менен мындай япончо сүйлөсөм аябай жеңил болот да. Жакшы. Сиз япон кызысыз. Анан мен сизден сурагым келген нерсе, ар бир улут, өзүнүн эне тилин билиш керекпи? Ооба, албетте деп ойлойм. Анткени биз ошонун өлкөдөн төрөлүп чоңойдук. Ошондуктан мен деле япончо сүйүнүп баалайм. Ошону кыргыздар деле эне тили билиш керек деп ойлойм. Жакшы. Эне тилин билбеген кыргыздарга эмне дейт элеңиз? Кайра окубаса окуп баштагыла деп айтайын. Кыргыз тили деле аябай сонун тил да. Кичине сөздөр мүмкүн орусча караганда азыраак болот, бирок кыргыз тилинде деле тарых бар болуш керек. Ошону тарых боюнча билбесе деле тили боюнча кичине сүйлөп калса, ошону жакшы го деп ойлойм. Мисалы Японияда ушундай эне тилди сактоо боюнча ар кандай иштер болобу? Мисалы башка тилде сүйлөтпөй, мисалы телевизорлордо япончо сүйлөтүп ушундай. Ооба, бар. Биз дегенде негизи эне тили япончо да, андан экинчиси англисча болот. Бирок көбүнчө биз остров да. Ошондуктан экинчи англисча көп колдонбойбуз. Ошондуктан биз баарыбыз япончо сүйлөйбүз деп ойлойм. Бирок мындай улуттук тили болсо биз сакташ керек деп оюм менен баары телевизордо, радиодо, кагаздар эмдейт? Газетада япончо менен жазылат. Ошону сактайбыз. Жакшы.
остров деп калбадыңызбы? Сиз баягы элдер менен сүйлөшкөндө ошо сөздөрү жакшы жаттайт экенсиз да, эсиңизге жакшы калат экен негизи. Бул сөз эмне экен деп мындай кызыгат экенсиз. Анан островдун кыргызчасын билесизби? Ошону мен таппай койдум, жана башында кичине оюрунуп таппай койдум, анда остров деп коеюн деп айттым да. Островдун сиз учурдан пайдаланып сизге айтып кетейин, эсиңизде калып калсын. Островдун кыргызчасы арал болот. Арал. Алал. Жок, арал. 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 Макул, жаттайм. Жакшы. Азыркы учурда кандай максаттарыңыз бар Кыргызстанда? Кыргызстанда эми балким кыргызча билбеген кыргыздарга кыргызча үйрөтөсүз. Барким болот го деп мен менен кыргызча окуп сүйлөп кетебиз. Ай, кандайсың деген болот деп кыргызчаларды үйрөтүп. Кандай? Кай жыла эмес, кандайсың деп. Кандайсың? Ооба, кыргызча үйрөтүп кетейин кыргыздарга. Максатыңыз азыркы учурда кандай максаттарды коюп жүрөсүз? Ошону кызматташуу боюнча Япония жана Кыргызстандын кызматташуу салкым келет да. Анткени менин экинчи дүйнө мекен дегенде Кыргызстан болду. Ошондуктан ошону Кыргызстан жана Япониянын кызматташуу кылып жумуш кылсам аябай ыраазымын. Ошону андан чоң эки мамлекеттин ичинде жумуш кылсам жакшы деп ойлонуп жатам. Ошон үчүн андан көбүрөөк товар боюнча Японияга жиберип, япондорго көрсөтөм. Андан кийин алар билинет, Кыргызстан деген ушундай мамлекет экен, анда биз кетебиз, Кыргызстан кетебиз деп ойлонушат. Ошондой япондор көбөйүшү үчүн аракет кылайын деген оюм бар. Жакшы, эң сонун. Япон элдери бирок көпчүлүгү Кыргызстанды билбесе керек. Билбейт. Сиз волонтер болуп эле келип калгансыз. Анан азыркы учурда ошол жумушуңузда элесизби? Жумушубузда волонтердо эле иштеп жатасызбы же азыр башка эле тармактасызбы? Башка эле. Волонтерлуу бүтүп, мен биринчи бүтүкөндөн кийин кеткен да Япониягачы, ошону бүттү волонтер. Анан ошону өзү компания ачып, бияка келип иштейм да. Ошондуктан бирок кээде волонтер менен сүйлөшөм, алар дегенде аябай мен биринчи келгенде көрүнөт да, Кыргызстан жөнүндө эчтеке билбешет. Ошондуктан мен жардам берем, Кыргызстан деген мындай экен, мындай да деп мен кээде тааныштырып берем аларга. Жакшы. Кыргызстандын кайсыл жерлерине бардыңыз? Башка облустарга барып көрдүңүзбү? Ооба, барып келдим. Караколго барып келдим. Караколго бардыңыз. Үскөлгө бардыңыз. Сууга түштүңүз? Сууга түштүм. Өткөн жылы Чорпон атанын марафонго катышканмын да. Андан кийин сууга түшүп, аябай жакшы эс алдыңыз. Дагы Налынга бардым, Ташрабатты көрүп келдиңиз? Көрүп келдим да. Бирок көп кыргыздар көрө элек ал жердичи? Барыш керек. Кооз да, тоонун арасында аябай кооз. Андан Ошко бардым. Ошко бардыңызбы? Ошко бардым. Оштун самсысын жеген турбайсызбы? Ооба, аябай жакты Оштун самсы, анан домашний плов жакты, үйдөн жасарган немелер. Сонун экен. Таласка барган жоксузбу? Таласка бала элекмин. Баткендере бала элекмин. Жалал аткарып турсаң да? Жок, бала элекмин да. Бирок Ошко Жалал Абад аркылуу өтөт. Ону жөн эле өтүп кеткен да. Ал эсептелбейт, Эсептелбейт. Мен Бишкектен машинага отуруп 12 саат машина жүрүп, анан Ошко барып кеткен да. Аябай сонун Чучкан деген жери билесизби? Чучкан. Шакта аябай кооз. Эмнеге күлүп атасыз? Чучкан дегенде? Мындай жаныбар да. Ошону жол чычкан жолу аябай тоон кооз жаратырыштар, аябай кооз, аябай жакты. Бирок аябай жамышын ооруп кеткен, кечке машинага отуруп мындай жүрдүм да.
Сиз атайын ошо жолду көрүп кетейин деп машина менен кеткенсиз. ооба. Бирок самолет менен эле кетсеңиз болмок. Болмок. Бирок эми бир жолу карай өзүмдүн көзүдөн карайын деп эми атайын эми машина менен кеткен. Ошко баратып Нарын дарыясын көрдүңүзбү? Дарыясы, дарыясы, ошону кышында баргандыктан эме көрө элекмин, эме мөзү болуп кеткен. Сиз кышына барган турбайсызбы? Кышында. Анда жайында же ушул убакта барсаңыз азыр аябай эле кооз ал жакчы. Сонун жапжашыл болуп, аябай суктанып келесиз. Сизге барып келиңиз. Анан мен азыр толкунданып турам. Чынын айтканда, анткени ушул япон кызы менен кыргызча сүйлөшүп отурган бул өзгөчө болуп атат да, мындай. Бир туруп сүйүнөсүң, бир туруп капаланасың да. Анткени кээ бирки биздин уул кыздарыбыз өздөрү кыргызча сүйлөсөң орусча жооп берип, кыргызча сиз айткандай кыргызча түшүнөт, бирок сүйлөй албайт дегендер аябай гана көп да. Мына ошолорго аябай бир чоң үлгү болуп атасыз. Анан дагы канча тил билесиз мындай эсептеп көрсөңүз? Анда биринчи япончо, экинчи кыргызча, үчүнчү орусча чуть-чуть, андан кийин англисча. Англисча мөрөн англисча жакшы сүйлөп бергем, бирок азыр колдонбойм. Ошон үчүн экинчиси кыргызча келет. Кыргызча көбүрөөк аябай түшүнүп сүйлөйм. Анан азыр үчүнчүсү орусча окуп атам. Азыр окуп атасыз? Окуп атам. Өзүңүз иштесеңиз, анан кантип жетишип атасыз окуп? Ошону эртең менен мен эрте турам. Өзүм Канчада турасыз эртең менен? Эртең менен азыр 5:30 турам. Саат эртең менен. Андан кийин кичине мен машыгам да, залга барып, чуркап, анан расташка кылып, андан кийин сабак окуп баштайм. Анан бир күнгө 15 мүнөттөн 1 саатка окуйм. Анан сабакы мугариндан сабакы алып окуйм. Онлайнде. Онлайн. Демек эртең менен окуйсуз? Эртең менен окуйм. Кыргызчаны ошентип үйрөндүңүзбү? Ооба. Эртең менен? Эртең менен. 1 саат? 1 саат. Ошондой. Эртең менен, демек эртең менен туруп, 1 саат убакыт бөлүп кыргызчаны үйрөнүп алдыңыз. Жакшы. Демек орусчаны азыр түшүнөсүз, бирок сүйлөй албайсыз? Сүйлөй албайм. Көп сүйлөй албайм, бирок түшүнөм. Бирок кафеге отурганда, соода кырганда мен орусча билем, сүйлөйм. Ошондой жеңил орусча сүйлөй алам. Демек баягы биздин кыргызча билбеген кыргыздардай эле турбайсызбы? Ооба, туура. Ошондой. Бирок андан жакшы сүйлөгөнгө аябай аракет кылып атам. Азыр кыргызча азыраак, орусча көбүрөөк окуп атам. Жакшы. Эми билебиз, Япон мамлекети бизден канча бир жыл астыда турат да. Өнүккөн мамлекет. Анан сиз Япониядан Кыргызстанга келдиңиз. Анан Воронцовка айылына барып калдыңыз. Анан кайка түшкөндөй болдуңуз? Ошо мурун бизде Япониядачы 50 жыл мурун, 30 жыл мурун мүмкүн ушундай болуп, азыркы Кыргызстандай болчу деп уккам да. Ошондуктан анча түшпөй эле таң калган жоксуз? Таң калган жокмун. Мурунку менин таята ошентип жашаган экен деп ойгом. Демек азыркы Кыргызстан Япониянын 50 жыл мурунку жашоосу ушундай. Ушундай. Мисалы, айылда туалет эшикте ысык жок, машинкалар жок, кол менен киржөйбүз. Ошентип жашап келдим айылдачы. Ошону мурунку Японияда эле деп ойгом. Демек япондор баягы өзүнүн 50 жыл мурунку жашоосун жашагысы келсе Кыргызстанга келип жашаш керек турбайбы? Ооба. Бирок ошондой аябай
ошентип эме бир жума деле 3 күн эле ушинтип жасасам аябай жакшы деп ойлойм. Анткени биз Японияда азыр көп техника бар. Техника менен жашашат Япониядачы. Баары бат эле бүтүп, анан жумушка кетип, көп ойлонуп, жаман болот да, ошону катуу ойлонуп, стресс болот. Бирок кээде ушинтип жашоого убакытты бөлүнсө, аябай ошону стресс деле кичине жеңил болот, өзүм меге бош келет деп ойлойм. Демек биздин жашоо жагыптыр негизинде сизге. Жагыптыр. Япон балдары менен биздин балдардын айырмачылыгы. Кыргыздар кандай экен? Балдары жактыбы? Жакты, жактырган жери бар. Ошону айтайынчы, ошону аябай мээлиндүү бизгечи жакшы жардам берет. Япониянын балдар андай эмес. Кыздар каалабайт, өзүнүн ою менен иштешет, көп жардам бербейт. Ошондой балдар көп да. Кыргызстан келсе баары эркектер аярдарга жардам берет, мээлиндүү. Ошону мага жакты. Кыздар менен айырмасы кандай экен? Кыздардыкы анча айырмасы жокко деп ойлойм. Демек дүйнө жүзүндө кыздар баары бирдей экен да? Кыздар бирдей экен. Жакшы. Аябай кубанып турам, дагы деле кыргызча сүйлөшкөнүмө. Мен өмүрүмдө биринчи жолу болуп атат мындайчы. Япон айым менен кыргызча сүйлөгөн мен үчүн бул бакыт болуп атат. Сон анан башка дагы кайсыл сапаттар жакты кыргыздардыкы? Сапаттар кыргыздардыкы мага Бишкек мага жагат. Бишкек жашообуз. Оңойбу жашообуз? Биздин жашообуз оңойбу негизи? Аябай оңой. Анткени ушундай Бишкек дегенде Кыргызстандын ичинде аябай чоң шаар. Бирок ошону кандай десем, жашоо, мисалы, соода кырганга, кафеге отурганга көп нерсе Бишкекте кырсак болот. Көп мүмкүнчүлүк бар турбайбы анда бизде? Ооба. Анан мүмкүн бизнес боюнча деле көп келечекте көп нерсе кылсак болот деп ойлойм. Чоңоюп кетет го деп. Ошондуктан аябай кызыгып жатам. Ошону кандай десем, буюрса мен деле буюрса дегенин силе мага аябай өтүп атат. Буюрса чоң жумуш кылайын деп оюм бар. Аракет кылып атасыз буюрса. Буюрса, Буюрса. Жакшы. Демек Кыргызстанда биз бизнес кылууга толтура шарт бар экен. Толтура нерсе кылса болот экен бизде, туристтерге өзгөчө. Туристтерге дагы өзү Кыргызстандын кандай десем, Кыргызстандын мамлекет жөнүндө деле кырсак болот деп ойлойм. Япондор азыр көп жардам берип баштады деп өккөм. Ошондуктан япондор менен көп иштесе, Кыргызстан деген мамлекет дагы чоң болот го деп ойлойм. Жакшы. Жана биз эфирден, кадрдан сырткары сүйлөшүп калдык башындачы, камера жогубаганда. Айттыңыз, Япон менен кыргыздар тууган дешет депчи. Ооба. Ошону япондор кыргыздар тууган экен деп айтышат. Кыргыздар көп бизге айтышат. Ошону мен деле Кыргызстан келип билип калдым. Анан мен Кыргызстан деген кандай мамлекет экен, кандай элдер жашашат деп суроо келгенде мен мынтип айтат. Кыргыздар дегенде биз менен тууган экенбиз деп айтып берем. Жапон, кыргыз бир тууган турбайбы анда? Бир тууган экен. Ооба. Анткени беттери окшошпуз. Ошондуктан сүрөттө кыргыздар менен түшкөн сүрөттөрдү көрсөтсөм, ошондой экен, биз беттери окшош экен деп таң калышат япондорчу. Ошону билинет да. Кыргыздар деген ушундай эл экен деп. Жакшы. Кыздардан айырмасы жок дедиңиз бизде. Анан биздеги окуу тармагын көрдүңүзбү? Бизде окуу тармагы кандай экен? Кандай окутушат экен бизде? Япониядан айырмасы бар. Айырмасы бар. Бизде мектепте арты жаштан 16
17 чейин 17 жаштага чейин окушат да, окушат. Бул 11 класска чейин болуп калабы? 11 класска чейин болот. Ооба, 11 класска чейин. Андан кийин биз бир күн эртең мененден кечке чейин окушат мектепти. Кыргызстанда мүмкүн эртең мененден түшкө чейин же түштөн кийин кечке чейин деп окушат го. Ошондой биз убакыт көп алышат окууга. Андан кийин университетке тапшырганга же мындай мектепке киргенге аябай кыйын да, кыйын тапшырат. Ошондуктан Кыргызстандын айырмасы ушундай го деп ойлойм. Демек сиздерге мектепке кириш үчүн дагы экзамен алышабы? Ооба, мектепте дегенде ошону 11 класстар бүткөндөн кийин. Университетке өтүш кыйын. Университетте өтүш кыйын. 9-тан 11ге чейин дагы тапшырыш керек биздики. Демек 9-класстан кийин дагы экзамен тапшырып 10-класска өтүш үчүн. Ал эми өтпөй калса кандай болуп калат? Өтпөй калса, ошону окуя албайт же акча төлөп, ошондой жакшы акча төлөп башка жерге тапшырып окушат да. Сөзсүз мектепке андай 9 класска киришет. Бирок негизи биз ошону бир тандайбыз, тандап тапшырабыз. Ошого болбосо башка жакка тапшырып, ошакка окушат. Кайра 9-класста. Кайра дебейт. Ошону 9 кандай дейт? Ошону 9-класстан 11 класстарга ошонун бир мектеп болот да бизде. Ошого башка мектеп болот турбайбы? Башка мектеп болот. 2 жыл окушат ал жакта. Ошону 8 класс бүткөндөн кийин тапшырышат. Ошондуктан ошого өтпөсө кайра башка мектепке тапшырышат. Акча беришип. Акчаң көп болсо окушат экен анда. Акчасы жоктор эмне кылат? Бирок Японияда акчасы жок адам жок болуш керек, мүмкүн. Мамлекет жардам берет да ошону окууга. Японияда деле мисалы силерде акча канча төлөнөт мамлекет тараптан? Каржылайт жакшы төлөнөбү силерде? Мугалимдерге мисалы. Мугалимдерге жакшы эле. Анткени Японияда мугалимдер дегенде мамлекеттин жумушу болот. Ошондуктан акча айлык жакшы эле алышат. Биздин сом менен канча сом эсептей аласызбы? Мына билесизби? Канча сом болот? Мугалимдер Японияда канча сом алат? 15 миң сом ушундай. Ой. 15. Жок 15 эмес да, 1.500. Балким доллар менен айтасыз. Канча доллар алат? Доллар менен болсо 1.500 доллар, 1.500 доллар. Ой, кечирисиз. Мен санаганда жаман да азыр. 1.500. 15 миң доллар да. Бир мугалим Японияда 15 миң доллар алат. Азыр калькулятор эсептеп көрүңүзчү. Шашпай. Бул нерсе аябай кызык болуп атат магачы. 1.500 да. 1.500 ушундай. Доллар. 1.500 доллар. Бир мугалим 1.500 доллар алат. Биздин акчага көбөйтө аласызбы? 1.500 доллар канча сом болот экен? Ошондо азыр доллар 89 болуш керек. Доллар 80 да, мындай. 133.659 сом алат бир мугалим. Ооба, бир мугалим ушундай. Кандай экен, айырмасы барбы Кыргызстандын мугалими менен Япониянын мугалими? Япониянын мугалимдери эми таң калбаштын деле кереги жок, бирок Японияда. Ооба, Японияда. Эми биздин ошол эгерде ошол акча бизде төлөнгөндө деле бизде деле жакшы окутушмакпы деп ойлоп коем да. Ооба. Анткени Японияда көп кишилер көп кишилер мен мугалим болуп иштегим келет деген окуучулар көп болчу. Азыр мугалимдер мындай айлык аз болуп атат. Ошондуктан андай окуучулар аз болуп атат. Бирок мүмкүн Кыргызстанга келгенде мен мектепте болгондо арары
мухарин болуп иштегим келбейт, айлык аз деп ыккам да. Ошондуктан айырмасы бар экен деп. Демек Японияда $1500 айлык аз болуп атат дешет экен япондар, ооба. Анткени азыр баары кымбат болуп атат. Жашоого акча көп кетет, ошондуктан андан көбүрөөк айлыкы болбосо жашай албайм, Японияда болбойт деп чет мамлекетке кетип атышат азыр. Жакшы. Мен бир нерсенин кызыктуу маалыматын угуп калгам да, бул чынбы чын эмеспи сизден сурайын деп атам. Мисалы сиздин үйүңүз Японияда. Ал эми машина токтотчу, унаа токтотуучу жайыңыз бар. Ошол жерге дагы акча төлөйсүздөр. Ооба. Анткени эркен токтоп кетсе, штраф бар да. Андан кийин биз жол дегенде бөлүнөт, токтогон жер, анан биз машина айдаган жер бөлүнөт. Сөзсүз биз сактайбыз ошону. Андай кылбаса жолу жаман пловка болот. Ошондуктан биз ошону бөлүп, акча төлөп токтойбуз же акча төлөбөсө токто албайбыз. Жакшы. Японияда сиз кыргыздарга жолугуп көрдүңүз беле? Ооба. Кыргыздар көппү Японияда? Кыргыздар бизден Кыргызстан жашаган япондордай эмес, андан көбүрөөк кыргыздар Японияга кетип Японияда жашашат. Көп биздеги япондорго караганда Японияда кыргыздар көп. Ооба. Кыргыздар көп. Канча кыргыздар бар деп билбейм, бирок мен билгендер 200 ушундай бар да, 200 ушундай кыргыздарчы. Ошондуктан андан көбүрөөк болуш керек аякта. Жакшы, түшүнүктүү. Сиздин маегиңизге аябай толкунданып, мындай сүйүнүп сүйлөшүп атам сиз менен, ыраазычылык билдирем. Анан мен сизди көрүп мындай ойлонуп атам да. Сиздин ушул эмне жумуш кылып атсаңыз, мен дагы сизге себепкер болуп, жардам берейин. Балким ушул дүкөн ачып калсаңыз, кыргыздын ушул буюмдарын сата турган болсоңуз, биз ушундай кыргызча сүйлөгөн жапон айымына биз жардам бергенге даярбыз ар дайым, буйруса. Бул видеодон кийин көргөн комментарийге жазышып, балким сиздин буюмдарыңыз жагып калса, элибиз сизди колдоп, коштоп, буюрса алдыда кыргызча билбеген кыргыздарга кыргыз тилин үйрөтөт деген ишенимдебиз. Макул коеюн. Бизде кыргызча билбегендерди эмне деп коет экен? Мен жана ыккам, окудум. Киргиз. Негизи япондор кыргыздык киргиз дейт, Ооба, кыргыз дегенде япончо киргиз деп айтабыз. Жакшы. Сиз бул экинчи жолу ушундай чакырууга келип интервью берип атат окшойсуз. Бирок буга чейин да көп жактан чакырышты беле? Жок, чакырган жок. Мен ошону экинчи жолу да, ошону аябай ыраазымын. Толкунданган жоксузбу? Толкундум аябай. Бирок мындай сүйлөгөнгө жакшы көрөм. Адамдар менен тааныштырып, мен ачык кишимин да. Ошондуктан аябай сүйүнүп атам, аябай ыраазымын, кубанычтамын. Чоң рахмат. Жакшы, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Анан сизден бир нерсени сурагым келип атат. Бул жалпы кыргыз эли көрөт бул сөзүңүздүчү. Кыргызча билбеген кыргыздарга эмне дейт элеңиз? Ошолорго бир кайрылып урушуп коюңузчу. Макул. Кыргызча дегенде аябай сонун эне тили деп ойлойм. Ошондуктан кыргызда болсо өзүм мамлекеттин эне тили окуп билиш керек деп ойлойм. Мен деле өзүм өлкөм япончо жакшы сүйлөп, анан сүйлөйм, анан баарайм. Эне тилинде баараш керек деп ойлойм. Ошондуктан билбегендер кичинеден окуп баштайлы. Мен дагы япончо кээде жаман сөз менен мүмкүн жакшы билбеген сөздөр да бар. Ошону жакшы жаттайын деп аракетти кылам. Ошондой сиздер дагы кыргызча окуп, кичине эне тили баалап көрүңүз. Ай азаматсыз.
же болбосо мага келиңиздер чогуу үйрөнөбүз дейбизби? Давайте чогуу кеттик кыйры де. Кыргызча үйрөнөлү депчи. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, эгерде жардам керек боло турган болсо, бизге кайрылсаңыз болот. Биз жардам бергенге даярбыз. Сизде айымдарга ар дайым бар болуңуз. Ушул келечекте кыргызга тийип бир кыргыз мектептин мугалими болуп кеттиңизчи. Кыргыз тилден. Ыраазысызбы ошого? Ошондо ойрунуп көрөйүн буюрса. Буюрса. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Анан сизге эркин микрофон берейин. Сиз элибизге, биз Кыргызстанга бир каалоо тилектериңиз болсо айтып алсаңыз болот. Кандай, мисалы, кыргыздарга эмнени каалайт элеңиз, эмнени айткыңыз келет? Макул. Мен ошондо Кыргызстанга келгенде мен аябай кубанычтамын. Эң биринчи Кыргызстан деген мамлекет жөнүндө эчтеке билбеген. Ошондо биринчи Кыргызстанга келип, Кыргызстан маданиятты билип, кыргыздар менен тааныштырып, алар мага аябай жардам берди. Мен эң биринчи боранчор болуп Кыргызстанга келип, аларга мен жардам берейин деп келдим. Бирок башка мамлекетте жашап, таптакыр башкача сөйлөгөндөр менен жүргөнү аябай кыйын болчу. Ошондо алар мен менен чогуу жашап, жардам берип, аябай мага жакшы болду. Ошондуктан мен дагы сиздерге жардам бергим келет. Ошон үчүн сиздер дагы кыйынчылыктар болсо, менин колум жетсе, сиздерге жардам бергим келет. Дагы Кыргызстан жөнүндө окуп, тааныштырып, дагы сүйүнүп кетейин. Сиздерге чоң рахмат. Дагы көп нерсе чогуу иштеп, экөөбүз катуу кызматташуу кылып, чогуу жашап кетели. Чогуу өсөлү кетели. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз. Эгерде мен дагы бир туура эмес сүйлөп алган болсом, же сизге туура эмес тамашалап алган болсом, кечирим сурайм. Мен ар дайым даярмын, кызматыңыздамын. Жардам сурасаңыз жардам беребиз. Бар болуңуз, иштериңизге ийгилик. Ар дайым ушул Японияда туруп, япон кызы болуп, сиз кыргыздарга аябай чоң үлгү болуп койдуңуз. Ушундай үлгү болуп жүрө бериңиз. Биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Аригато гозаймасу. Аригато гозаймасу. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз өзгөчө маек болду мен үчүн. Бул кээ бирки кыргыз уул кыздарына чоң сабак болду деп ойлойм. Кыргыз тилин баалайлы, кыргыз тилин сүйөлү. Өзүбүз кыргыз болуп, кыргызча билбегендебиз. Бул өтө уят нерсе десем болот. Мен сиздин астыңызда уялып турам чынында. Рахмат, ардактуу көрүүчүлөр, биз коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.